Кыргызстанда бүгүн дагы 9 киши коронавирус жуктуруп алды. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдикаримов брифинг учурунда билдирди. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 аныкталгандардын саны 665 жетти. Жаңы учурлардын 4-өө Бишкекте, 4-өө Ош шаарында, 1-өө Чүй областында, арасында 3 медик бар, деди Үсөнбаев. Бүгүнкү күндө коронавирус менен алпурушуп жаткан медицина кызматкерлеринин саны 175 болду. Кыргыз өлкөсүндө коронавирусту массалык түрдө изилдөөчү лабораториялык система ишке киргизилди. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Жаңы лаборатория коронавирусту аныктоо үчүн бардык талаптарга жана стандарттарга жооп берет. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан республикалык карантиндик жана өзгөчө кооптуу инфекциялар борборунун алдындагы вирустук изилдөөлөр жана сейрек инфекциялар лабораториясынын өндүрүштүк базасынан тийиштүү жай берилди, деп айтылат маалыматта. Ал эми Банерский лабораториясынын жетекчилиги медициналык жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн 3055 акысыз ПЦР тесттерди өткөрүүгө даяр экендигин билдирди, деп кошумчалады штабтан. Чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиздин арасында коронавирус жуктургандар бар экени айтылып келет. Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинен буга чейин коронавируска кабылгандар бар экенин ырасташкан. Биз алардын так саны канча экенин билүү үчүн кайрылганыбызда буларга токтолду. Орусиянын саламаттыкты сактоо министрлиги жана Москва шаарынын саламаттыкты сактоо департаменти менен тыгыз иштешебиз. Биз аталган мекемелерге коронавирус аныкталгандардын арасында канча киши кыргыз жараны экенин тактоо үчүн расмий түрдө кайрылганбыз. Бирок алардан биз жарандыгына карап бөлгөн жокпуз. Биз үчүн баары бирдей деп жооп беришти. Мындан улам бизде так статистика жок. Бирок болжолдуу статистика бар. Ага ылайык 40-50дөй кыргыздан вирус аныкталган. Айрымдары ооруканаларда даарыланып жатса, айрымдары үйдөн даарыланып жатат. Элчиликтин алдында кыргыз медицина кызматкерлеринен турган ыкчаарчылар тобу түзүлгөн. Учурда бул топ тиешелүү кызматтарды көрсөтүп жатат, деди мекеменин маалымат кызматынан. 22 апрелде Новосибирсктен Бишкекке чартердик каттам менен келген 176 жүргүнчүнүн биринен коронавирус аныкталды. Маалыматты Саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдикаримов жыйында билдирди. Новосибирсктен келген 176 жаран обсервацияларга жайгаштырылып, тест алынган. Анда бир жүргүнчүдөн коронавирус аныкталды. Учурда ал тиешелүү даарылануудан өтүп жатат. Ал эми кечээ 24 апрелде Стамбулдан келген жарандар обсервацияга жайгаштырылды. Алардан алынган тесттин жыйынтыгы чыкса маалымдайбыз, деди министр. Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунда 30 жаштагы жаран травматикалык тапанча менен өзүн өзү атып салды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 23 апрель күнү Жетөгүз РИИБине тез жардам кызматынан маалымат келип түшкөн. Анда 1990 жылы туулган жаран алган жараатынан улам каза болгону айтылган. Маркум жубайы менен таарынышып, ал төркүнүнө кетип калган. Мындан улам ал классташтары менен жубайына барып, аны алып келмекчи болгон. Ал эми алар бара турган унаа маркумдун милиционер классташына таандык болгон. Алар жолдо бара жатып, маркум жубайын үйдөн алып кеткен бажасына телефон чалган. Ал телефонду кайненесине берип, бирок ал трубканы коюп салган. Ал кайра бажасына чалып, жолугуп сүйлөшүүнү суранган. Ошол маалда классташтарын унаадан сырткары чыгып туруусун суранган. Көп өтпөй унаанын ичинен тапанчанын үнү чыккан. Учурда бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Ал эми тийиштүү экспертизалар дайындалды, деп билдиришет басма сөз кызматынан. Ал эми тапанча кимге тиешелүү экени азырынча белгисиз. Табит жоголуп, алсырап суу гана ичип калдык. Журналист Мирбек Айтикеев коронавирус илдетин кантип жеңгендиги тууралуу айтып берди. Учурда Швецияда жашап жаткан мекендешибиз журналист Мирбек Айтикеев социалдык баракчасына коронавирус илдетинин айыккандыгы тууралуу жазды. Супер KG порталы журналист менен байланышып, коронавирус инфекциясы кандай өткөнү, аны кантип жеңгени жөнүндө кенен маек курду. Коронавирустан айыккан Мирбектин маеги. Саламатсызбы, Мирбек мырза? Сиз коронавирус менен ооруп айыккандыгыңыз тууралуу айтып чыктыңыз. Ошол тууралуу кенен маалымат берсеңиз, вирусту кайдан жуктуруп алдыңыз эле? Саламатчылык. Февралдын соңу, марттын башында поезд менен узак жолдо 2 рет жүргөнбүз. Эл көп чогулган ресторандарда, метродо болгонбуз. Ошол жактан жугушу мүмкүн деген шектенүүбүз бар. Андан сырткары биз учурда окуп жатабыз. Балким ошондо жуктуруп алгандырбыз.
Оорунун белгилери кандай болду? 10 мартта болсо керек жакшы жүрүп эле сөөктөрүм, муундарым, булчуңдарым сыздап ооруп баштады. Суук тийип калган окшойт деп чайга лимон кошуп ичип, кадимкидей алдын алып үй шартында болдум. 2 күндөн кийин келинчегим да дал мендей болуп ооруду. Экөөбүз 3-4 күндөй ошондой абалда жүрдүк. Андан кийин кургак жөтөл башталды. Аны улай дене табыбыз көтөрүлүп жатты. Бир түндө бир нече ирет көтөрүлүп кыйналдык. Швецияда алдын ала коронавирустун белгилери аныкталгандар үйүңөрдө болгула деп эскертилген болчу. Ага карабай жакын аралыктагы ооруканага бардык. Ооруканаларда өнөкөт оорусу барлар жана улгайгандарды гана кабыл алып, тест жазып ооруканага жаткырып жаткан. Бизде кандай белгилер болуп жатканын айтып берсек, тест тапшыртпай эле суу көп ичкиле, арбидолду ичкиле деп дагы бир жөтөлгө каршы сироп жазып беришти. Дарылар $15 тегерегинде болду. Ошентип дарылоону үйдөн уланттыңыздарбы? Ооба, үйгө барып бат-баттан кайнатылган суу, кайнатма шорпо ичип жаттык. Чайга лимон, бал, имбир кошуп ичтик. Эртең менен сүттү кайнатып бал кошуп ичтик. Жер жемиштерди, анар, алма, алмуруттарды көп жедик. Оору 5 күндөй аябай катуу болду. Табит жоголуп алсырап, дээрлик эч нерсе жей албай суу гана ичип калдык. Коронавирус кадимки сасык тумоодон 3 эсе күчтүү оору экен. Акыры Кудайга шүгүр, мен 12 күн, келинчегим 17 күндө толугу менен айыктык. Бул вирус балким өнөкөт оорусу бар адамдар, улгайгандар үчүн оор болушу мүмкүн. Анткени бизде да дем алуу кыстыгып, өпкө кыйналып жаткандыгы кадимкидей сезилип жатты. Бирок ден соолугу чың, иммунитети күчтүү адам бул ооруну дары-дармексиз эле суюктукту көп ичип, мөмө жемиштерди көп жеп жеңе алат экен. Кыргыз өлкөсүндө учурда коронавирус менен ооругандардын саны күндөн күнгө өсүп, элдин арасында дүрбөлөңгө түшүп корккондор бар. Ошол эле учурда ооруну олуттуу кабыл албагандар бар. Аларга кандай пикир айтмакчысыз? Негизи дүрбөлөңгө түшүүгө деле негиз жок. Анткени адамдын иммунитети күчтүү болсо, вирус менен өзү күрөшөт. Ансыз деле адамзат жылына 2-3 жолу сасык тумоо менен ооруп жатпайбы? Бул деле ошол сыяктуу эле, бирок күчтүүрөөк. Ооба, чындыгында оор болот. Адам арыктап, ал күчү кетет, ар кандай ойлор келет. Бирок адам бул нерсени негативдүү кабыл албоосу керек экен. Биз оору тууралуу интернеттен көп окудук. Бакыт гормондору деп коюшат го, ошол нерсе да чоң роль ойнойт экен. Адамдын бакыт гормондору бөлүнүп турса, иммунитет күчтүү болуп, вирус менен күрөшөт дегенди окуп, көңүлүбүздү көтөрүп, жакшы ниет, үмүт менен жашадык. Элдин коронавируска олуттуу маани бербей коюусу туура эмес. Биз колду жуугула, аралыкты сактагыла, үйдү таза кармагыла деген эрежелердин баарын сактап вирус менен күрөштүк. Мындай эрежени баары сакташы керек. Ошол эле учурда чума, ВИЧ, СПИД сыяктуу жаман ооруларды кабыл алып, ооруган адамдан алыс качпай, билимсиздик, караңгылык кылбай, акыл калчап иш кылуу кажет. Бүгүн саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде коронавирус менен ооруган бейтапты дарылоо үчүн $3000 акча кетиши мүмкүн деген маалымат айтты. Бул ойго кошуласызбы? Өнөкөт оорусу барлар жасалма дем алдыруучу аппаратта жатып калгандар, дарыгерлерге төлөнүп жаткан кошумча айлыкты кошкондо айрым бейтаптарга $3000 кетип калышы мүмкүн. Бирок ар бирине андай каражат кетпейт. Мисалы, айрымдары дары ичпей өзүнүн иммунитети күрөшүп айыгып кетет. Ал боюнча өкмөт бийлиги өзүнүн отчетун берер. Швецияда учурда абал кандай эрежелер киргизилген? Шведтер абдан жоопкерчиликтүү келишет. 1-2 эрежелер бар. Мисалы, ресторандарда 50ден ашык адам болбошу керек. Ооруган адам көчөгө чыкпай 14 күн үйүндө изоляцияда болуусу зарыл. Көп өлкөлөрдөй болуп, бул жакта карантин жарыяланган жок. Элди чектеп же мажбурлаган жок. Көчөдө эле эркин сейилдеп жүрөт. Биринде да бет кап жок. Бет кап кийгиле деген талап да коюлган эмес. Өзү үчүн корккондор үйүндө турушат. Маектин соңунда өз тажрыйбаңыздан улам элге кандай кеңеш берип кетмекчисиз? Адистер айткан сунуштун баарын аткарып, үй шартында деле 2 аптада коронавирустан айыгып кетсе боло тургандыгын айткым келет. Анан да элибизде тынччылык болуп, адамзаты ооруну жеңип чыксын. Жана элибизде кирип келген Рамазан айы менен куттуктайм. Маегиңизге рахмат, саламатта болуңуз. Жалал Абад областында коронавирустун жайылышы басаңдап 2 күндөн бери жаңы учур каттала элек. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлигинин статистикасынан билүүгө болот. Аталган областта жана шаарында азыркы тапта 109 адам COVID-19 жуктурганы аныкталды. Анын ичинен 75 киши айыккан. Бул бейтаптардын 60%-ын түзөт. Региондор боюнча алганда Аксы райондук ооруканасына 2 тургун түшүп, бирөө айыгып чыккан. Каракөл жалпы дарыгерлик практика борборуна 1 адам жаткырылып, алда сакайып кеткен. Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө 47 адам келип, 41 айыкты. Экөө оор абалда жатат. Сузак райондук ооруканасында 46 бейтап жаткырылган. Бүгүнкү күндө ооруну 24 жеңди. Алабука райондук ооруканасынан коронавируска кабылган 13 адам
адам дарыланып, анын арасынан 8 үйүнө чыгарылды. Ал эми Нолкен райондук ооруканасына бейтаптар түшкөн эмес. Том Круз тасмада 10 секунд тартылганы үчүн $200,000 алат. Голливуд жылдызы Том Круз тасмада сүйлөгөн бир сөзү үчүн $7,000 алат. Актердун гонорары тууралуу маалымат чет элдик басылмаларга жазылды. Тактап айтканда, Том Круз тасмада 10 секунд тартылганы үчүн $200,000 ашык гонорар алат. Актер 40 жылдан бери ушундай тариф менен тасмаларга тартылып келет. Ролу үчүн алган гонорарынан сырткары Том Круз катышкан долбоордун ар биринен түшкөн кирешеден кандайдыр бир пайыз үлүшкө ээ болору да маалым.